Qancha жылдық стажым болса дағы, балким бирөө келип сүзүп алышы мүмкүн. Бул баллон жагынан кичине минус болуп, биринчи линиядан кетип барат, үчүнчү линияга чыгып кетип, дагы Кудай сактап пассажирим бар болчу. Ага дагы эч кандай залал келген жок. Боюнда бар болчу экен. Мен ошо менен убарып отуруп, алаксып кеттим деп кол койбой турдум да. Чарага калган, как раз мына рахаттын подразделениесине алчумун. Чалып ушундай болду дегенде, эки такси түшүргөнбүз. Сиз виноват элеңиз, а? Примерно канча акча кетет эле ошого? Басами жарабайт вообще. Да? Вообще болбой калган. Вообще болбой калган. Жак, примерно 2 миллион болсо, ушунда башыңызга башкача болгондо бир 2 миллион, 2,5 миллион илинет экен эле. Каска системада. Күнүгө ар бир шопурдан 100 рубльдан алынат, анан тилекке каршы эсе чоң ДТП биздин мекендешибиз кабыл болуп калса 20 миңден ашыкта бир да тыйын бербейт да. Мекендештерибиз бизден ушу алып иштейт да, кыргыздар депчи. Атайын биз дагы ошол кыргыздарга ыңгайлуу болсун деп атайын ушундай условия кылып берген да. Кимде ким Снежок таксопарктан келип арендага машина алса, ошол инсанга 24 саат промокод. 2 күн 12 сааттан берет экен туугандар. Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгүн кайрадан Снежок таксопарктан келип калдык. Снежок таксопарктын билесиздер, өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиз иштетет. 5000ге жакын машинасы бар. Азыр ушул Снежок таксопарктын өкүлү менен Рахат мырза менен сүйлөшөлү. Ассаламу алейкум. Жакшы келип алыңарбы? Ушул башталганда эле промокод тууралуу айтып берсеңиз, кандай промокод? Промокод тууралуу мекендештер азыр жаңы водительдерге именно биздин таксопаркка каталсаңыз 24 саатка 12 сааттан берип атабыз да. Жаңы водительдерге да. Жаңы водительдер келгендер, я? Биздин паркка эми катталгандарга да. Кто присоединился ошолорго. Анан азыр кандай акциялар болуп атат? Дагы эле привилегияга болуп атат. Азыр акциялар дагы ылдыйлады. Акциялар азыр комфортко мурда баасы 2,5 миңден болчу, азыр 2 миң сомдон берип атабыз да туугандар. Бул комфортко Кая, Москвич, анан байктыкы бир аз кичине көбүрөөк, 2300 рубль берип атабыз. Ошондо могул машиналар комфорт эмеспи? Булар комфорт. Улар бар жок. Кая, ушулар, а? Кая ушулар. Мурда мисалы үчүн привилегияга дегенде азыр эки дос же болсо бул жактагы дос иштеп жүргөн болсо, досын чакырса, бирөөнүн досу да биякта бизде азыр иштеп жүрсө, действующий водитель. Досун же таанышын алып келсе, ага соответственно скидка кылып беребиз да. 2 миңден, а? 2 миңден, ооба. А так на самом деле өзү канча арендасы? 2,5 миңден. 2,5 миң. 500 рубль скидка болуп аткан. Ал скидка канча уланат? Скидка ошол пока ошол иштегенчекте да. 1 жыл болсо 1 жыл. Ооба, 1 жыл болсо 2 жыл. Ооба. Эки дос бирөө кетпейинче. Ооба. Бирөөсү кетип калса досу, тилекке каршы анда уже өчүп калат акция. Эгерде досу ошо кетип калса, ал досу башка бирөөнү алып келсе, ана уланып кетет да. Всё. Эки дос менен келишиңиздер керек экен да, бул конечно 500 рубль туугандар скидка. Комфортко экономдоргочу? Экономдорго азыр 2019 жылкы Volkswagen Polo'го 6.1 график менен 1600төн кылып берип атабыз. Бул приведи друга менен да. Приведига друга жок болсо 1800төн да. Выходной бар жок? Выходной бар. Воскресенье күнү аренданы чечпейбиз. Выходной ошол кайсыл машиналарга? Polo 2019га. Калгандарынын выходной жок, а? Калгандарынын выходной жок. 2021лерге барбы жокпу? Жок. Аларга акция жок, азыр данный момент аларга акция жок. 2021 акция жок. Ошондо получается эконом баягы 2019 Pololorго, анан комфортторго бар экен, а? Ооба. Всё. Андан сырткары кандай дагы жаңы? 2023 жылкы да бизге жаңы жетте келген болчу. Экономго. Баасы 1800төн кылып берип атабыз. Тоже приведи друга. 2000 сом 2000 сом эмес, 1800 да, приведи друга акция. Всё. Ал эми баягы жылы жаңы 2000 канча дедиңиз? 2023 жылкы. Всё. Урматтуу туугандар, мына жерде көрүп Снежок таксопарктын азыр канча точкасы болуп калды? Азыр Кудайым буйрса ошол мол точка менен эсептегенде 3 точкабыз бар да. 3 точка бар. Бул магистральный проездде, анан Каравинская шосседе. Общий канча машина бар? Общий ошол сиз айткандай эле 5000ге жакындап калды. 5000 барбы? Плюс-минус ошол да. Кудай буйрса. Өз негизи мен мурда билет элем 3000 эле да. Ошол туугандар өнүгүп атат Снежоктагы өзүбүздүн мекендештерибиздин ишкердилиги да. Бизде сапар бизде эң жакшы ошол мекендештерибизге 100 рубль ежедневный күнүмдүк страховка да, анын баары билишет да. Бизде иштеп жүргөндөр дагы, башка жактан көргөндөр дагы. Бул каска система да. Күнүгө ар бир шопурдан 100 рубльдан алынат, анан тилекке каршы эсе чоң ДТП биздин мекендешибиз кабыл болуп калса 20 миңден ашыкта бир да тыйын бербейт да. Баягы өзү виноват болуп, а? Виноват болуп ДТПден. Беришке мисалы үчүн мына камераны тартып аткан ака таксист акам тартат азыр мени. Кече сиз ДТП болдуңуз го, өзүңүз сүзүп алдыңыз, а? Азыр мына камераны тартқан ака таксистта 100 миң расход болуп атат. Эми ошол азыр ошо сиз мисалы үчүнчү мына примерно Снежоктон алганыңызда сиз 20 миң кутулат деңиз да. Ошондой система бар да булардачы. Вот ошону айткысы келет. Ооба.
Бул мындай айтканда эми атайын ошо көп мекендештерибиз бизден ошо алып иштейт да кыргыздар депчи. Атайын биз дагы ошол кыргыздарга ыңгайлуу болсун деп атайын ушундай условия кылып берген да. Күнүгө 100 рубль алабыз, бул эми общий казына кетет. Анан күнүгө, допустим, повреждение 300 миң же 400 миң болсо, водительден 20 миң эле алабыз да. Ооба. Бирок эми көпчүлүк водительдер ойлоп калышы мүмкүн да, 20 миң болсо, значит, жөнөкөй мына окшогон страйпиналар болсо, же болсо кийип алгандар болсо андан акча албайбы же кандай болуп калат депчи. Эми ошондой айтып койсоңуз. 20 миңге чейин повреждениялар, допустим, мына эми человеческий фактор, водитель эми күнүгө бир жок дегенде 300-200 километр айдайт да. Астыңкы мындай пример алып кеткендечи, мына астыңкы бамперин чийип алса, аны мындай рыночный цена менен эсептеп беребиз да. Ооба. 20 миң, допустим, 3 миң сомбу же 2 миң сомбу, аны соответственно төлөгөнгө туура келет. Эгерде 20 миңден ашса, там 50 миң же 25 миң болсо, водитель 20 миң берет бизге паркка, ошо менен болду. 300-500 миңге чейин көп бизде мына канча ситуация болду да, водительдер сүйүнүп кетишет да, наоборот. Рас эле болду, бияктан алганым эми кырсык Кашкабактын ортосунда турабы. Ооба да. Кырстап калса, эми 20 миң берди, болду ошо. Кичинекей детальдар, поврежденияларды ал 20 миңге чейинде, допустим, 1000 сом оценка же 10 миң сом аны по факту төлөгөнгө туура келет да. Да. Дагы кандай немелер бар, сүйлөй бериңиз. Выкупка азыр бизде жаңы система башталды. Азыр кичине арзандаттык выкупту. Азыр 2019 жылкы Volkswagen Polo'ну 1 400 000 берип атабыз. Эгерде 50 миң первоначалка менен келсеңиз, 1 300 000 кылып беребиз. Бул күнүмдүк ежедневный мындай чече турган эмеси 2200 да. Ана эле 2021 Volkswagen Polo'лорду беребиз. Аны уже мында телефонго чалсаңыз толук маалыматтарды айтып беребиз. Түшүндүм. Так, туугандар, келе бересиздер. Аренда боюнча көрдүңүздөр, бүт бардыгын түшүндүрүп бердик. Кудай бурса, ушул Рахат мырза дагы, Сатурниктер дагы косуп алат. Колдон келишинче өзүбүздүн мекендештерибизге жакшы, туура маалымат берген аракет кылыңыздар сиздер дагы. Конечно, все, конечно. Бар болуңуз, аман болуңуз. Келип туруңуз. Снежок таксопаркка келдиңиздер. Бирок мына на самом деле эсептеп келгенде, башка таксопаркта мекендештерибиз иштеп атат да, азырчы там 3,5% мындай эсептегенде, по факту там 150 сом, 200 сом эле разница. Бирок мындай эми ачык айтканда эми бизде жаңы каска система болгон үчүн ушундай да биздечи. Каска система Москва, Россия боюнча бир эле сизде болсо керек деп ойлойм да. Балким, Көп таксопарктарга баргам, бирок ушундай системаны эч бир таксопарктан алган эмес. Даже биздин көптөн бери иштеген бир шопурубуз келет, ошондон бир маалымат алып койгойлук. Если каршы болбосо, каршы болбойт го дейм. Калпакты кийип алыптыр ака. Калпагыңыздан айланайын сиздин. Assalomu alaykum. Mikrofon aysan. Көптөн бери бизде иштейт. Ноябрдын 1-ден баштап иштейт. Атыңыз ким ака? Арслан. Настоящий кыргыз акамды таап алдым Москвадан, туугандар. Көз тийбесин. Канчадан баштайсыз? 2024 ноябрдын 1-ден баштап. 2024 ноябрдын 1-ден баштайсыз. Эми ушул Снежок тууралуу бир оюңузду айтып коюң ака. Элдерге реклама атабыз да. Арендага алгыла, келгиле, иштегиле депчи, мисалы үчүн өзүңүз как анес? Жаман болсо жаман, жакшы болсо жакшы. Жок, жаман жагын айта албайсыз, жакшы. Бул Снежоктун артыкчылыгы эми баягы талаа түздө жүрөсүң да. Өзүң канча жылдык стажың болсо дагы, балким бирөө келип сүзүп алышы мүмкүн. Эгерде күнөөлүү болсоң, 20 миң сом менен кутулуп кетесиң да. Ал канча чыгым талап кылса дагы. Эгер күнөөң жок болсо, эч нерсе көрбөйсүң. Сиз өзүңүздөн башыңыздан өтүп атпайдыбы? Мен башыман өттү. Өзүңүз ДТП болгонсузбу? 24-декабрда ДТП болдум. Жок, мына акам Москвада жүрүп ДТП болгон экен, туугандар. Ошондо кантип ДТП болгонсуз, ошону айтып койсоңуз. Бул баллон жагынан кичине минус болуп, биринчи линиядан кетип барат, үчүнчү линияга чыгып кетип, дагы Кудай сактап пассажирим бар болчу. Ага дагы эч кандай залал келген жок. Боюнда бар болчу экен. Мен ошо менен убар болуп отуруп, кийин эмне баягы ТПСиңдер деп ошолор келишти, протокол толтурду. Өзүңүз сүзүп алдыңыз бир жерде? Жок, мен артыман келип сүздү. Бирок мен баягы алаксып кеттим деп кол коюп турдум да. Ошонун артынан 20 миң сом мага айып тагылган. Бирок ал 20 миң сомду дагы бул Снежок паркы бир жол мындай оптун бир албай, талап кылбай. Күнүнө 500дөн бөлүп берелиби же 1000ден бөлүп берели деп өздөрү сурап, күнүнө 1000 сомдон 20 күнгө баягы эмне кылып бөлүп берген. Бөлүп берген. Айына эмне Ооба. 1800дөн аренда төлөгөн болсом, 2800дөн мен 20 күн төлөп, баягы ДТПдан кутулгам. Ооба. Дагы ушул Снежокто иштеген ушундай случайларды көрдүңүзбү, уктуңузбу? Көбөлүү болот. Көбөлүү болот, а? Ооба. Эми айтып болбойт да, кайсы бир күнү ДТП болуп кетиши мүмкүн. Если ДТП болгон убагында ДТП болуп кетсең.
күнөөлүү болгон болсоң ушу артыкчылыгы ушу 20 000 менен чыгасың да. Бул сыны жоктон кандай десем минус таппайсың короче. Мен да канча мынча ушундай сиз башка калпак кийип алам да. Ооба. Пассажирлер вообще прикольный калпак экен деп мындай неме болду. Кандай случай болду эле ушу калпак тууралуу? Сурайт да калпак Сурайбы? Каяктын калпагы деп кызыгып сурайбы? Казакстандансыңбы деп сурашат кээ бирлер. Кыргызстандансыңбы деп? Кыргызстанды айтам. Сон. Урматтуу мекендештер, Менде мына пассажирге да калпактар бар да. пассажирге? Пассажирге калпак бересизби ошондо сиз? Эгер кааласа киет да. Сүрөткө түшөт. Сүрөткө түшкөнү ба? Ооба. Сүрөткө түшүп алайын деп Сурайт. а? Вообще сизе патриот Бизде ошо блогер, начинающий блогер, чоң группабыз бар, ошол жакта активист да. Да? Активист эмебиз да. Анча-мынча бана голосовой сөздөрүн тарап кетти. Канча голосовой интернетте жазып. Да? Кайсы сөздөрүңүз? Баары блогерлер тартып жүрөт го. Да? Америкадагылар, известный блогерлер дагы. Аудиодорожка кылып коюпту, ошол сүйлөгөн да. Кошка пыш-пыш делать деген. Ехали. Пожалуйста. Потом не забудь оценку поставь, хорошо? Да, конечно. Да, конечно, деп турле койбой коюп атасың ары. Не, я 100%. Бул акабыз катуу экен анда. Эме Катуу жигиттер иштейт. Сон. Ташаңа, кеңе. Бул акабыз дагы ханым мен шеф амансызбы? болгон. Келсеңиз ака, бир сүйлөп койсоңуз дагы. Урматтуу туугандар, по факту Бөрүбай акабыз дагы такси кылат сине жокто. Бөрүбай акабыз дагы Кудайдын сыноосуна кабылган ДТП болгон да, ушул Снежоктончу. Ошол Снежоктон ДТП болгон учуруңузду бир айтып бергилчи ака, суранды сизден. Кандай болду эле, эмне болду эле, кантип кутулдуңуз? Мисалы үчүн өтө чоң сума келгенде адам депрессияга кирип кетет, башты калат, гимнастика сурайын депчи. Ошол тууралуу айтып. Аяга катып алгам жак менен. Комфорт плюс. ДТП болгонса? Басалынияга жарабайт. Катал болуп калганда жарабай калган. Ошо айтып берсеңиз кандай болгон? Жарабай калган. Как раз мына рахаттын подразделениесин алчумун. Чалып ушундай болду дегенде, кадимкидей эле мен чөдөмдөн эчтеке билбейбиз, өздөрү эвакуатор чакырып, колун өздөрүнүн шотунан не кылып туруп, офиске сүйлөшөбүз деп 2 күн бекер машина берип, өзүң баягы эмнелериңе чыгарып ал деп. Анан 20 000 нени сразу эмне кылбай 500дөн күнүнө специально коюп берген. Ошондо сиз эмкат барат өзүңүз сүзүп алгансыз бир жерде, же сиз бирөөңүз сүзүп алгансызбы? Же 2 такси түшүргөнбүз. Сиз виноват элеңиз, а? Примерно канча акча кетет эле ошого? Басалыния жарабайт ал. Вообще. Да? Вообще болбой калган. Вообще болбой калган. Жак примерно 2 миллион болсо, ошондо башыңызга башкача болгондо бир 2 миллион 2,5 миллион илинет экен да. Охо. Ой, дерге болсоңуз керек ака. 20 000 болгондо. 20 000ди ошо күнүнө 500дөн коюп, Ошо бардыгын сразу бер дегенбиз. Ошо башка машина берген сразу чыгарып берген. Минип кете бер деп. келгенде как раз ошол кезде байктар жаңы чыккан болчу, 0 пробег байк берип, ошо 2 күн бесплатно өзүң башка чыгарып ал деп. Бир күн эс алсаң, стресс болот го ДТПдан кийин. Ар жак бер жакка барганыңа деп машина берип, 0 пробег. Бир күн иши акчасын берип эле коюп эс ал деген. Ошол туугандар, көпчүлүгү мисалы үчүн наразы болгондор бар, башка болгондор бар. Сүйлөшө келсең, өзүндө айып тапкандар болот да. Мол Снежокто мисалы үчүн ушул жагы мага жагат деп айтам тууган. Мына акабыз, айтып атат. Мен виноват болгом, ДТП болгомун. Ошондой учурда өтө чоң поддержка берген да. Ошо сиздер ар бир берген 100 сомуңуздар ушул окшогон акелерибиз, башка мекендештер ДТП болсо ошолордун пайдасына кетет да. Бул сиздердин эле аларга берген мындай айтканда садака деп койсок болот. Туурабы ака? 100 рубльден. Бар болуңуз ака. Рахат мырза, дагы бир жолу экөөбүз коштошо эле койдук го. Рахат мырза, заключительные слова. Заключительный мекендештер келип иштешкиле, биз без депозит, без залог ар дайым күтүп алабыз сизди. Мына баары азыр эки мына биздин бизде машина алып жүргөндөр өзүңөр да уктуңар. Баары айтылгандай эле ошо 20 000ден ашык бир да тыйын бербейсиңер. Анан дагы эскерип кетели, жана промокодду 12 сааттан жаңы бизге паркка каталган адамдарга 24 саатка промокод беребиз. Болду.